أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына Аллах Таала насип кылып улуу күндөрдө Аллахка эң сүйүктүү болгон мына Зулхиджанын алгачкы күндөрүндө Аллахка ибадат кылуу менен Аллах Таала буйрган ибадаттарды аткаруу менен мына ушул күнгө, мына ушул күндөргө жетип келдик. Аллах Таала мына ушул күндөрдө Зулхиджанын алгачкы күндөрүндө жасаган ибадаттарыңыздарды, туткан орозолоруңуздарды, жакшы иштериңиздерди Аллах Таала кабыл кылсын. Улуу Аллах Таала Арафа күнүнөн кийин, Зулхиджа айынын 9 күнүнөн кийин салих жакшы амалдарды пенделер жасагандан кийин, кылгандан кийин биз үчүн кубанычтуу жана берекелүү күн, жана Аллах Тааланын ырайымы, жана жакшылык болгон күн, баарыбызга белгилүү болгон кубанычтуу күн, майрам күн, мына Курбан айт күнү. Бул күн, мына ушул күн Яумун Нахр, Курбандык күнү, бул күн Аллах Тааланы улуулай турган күн. Бул күн кубанычтуу күн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул Курбандык күнү тууралуу мындай дейт: "Инна ликулли кавмин аидан ва хаза аидуна." Чындыгында ар бир коомдун өзүнүн майрамы бар. Биздин майрамыбыз мына ушул күн дейт. Мына азыр биз чогулуп турган Курбандык күнү биздин майрам. Барыңыздарга белгилүү болгондой эле, ислам дининде эки майрам бар. Бул орозо айт майрамы, экинчиси Курбан айт майрамы. Ан Аби Хурайра радийаллаху анху قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 günde oroza tutudan kaytardı. Oroza ayt mayramında, jana Kurban ayt mayramında oroza tutudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaytardı. Mına uşul 2 günde oroza tutu aram bolup sanalады. Oroza aytta jana Kurban aytta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayt günü musulmanlarda çoğulup ayet namazına çıkığını şariat ekenini aytıp, kala verse mına uşul күнгө ayallarda da çıkığa buyurdu. Ummu Atiyya radıyallahu anhadan kelgen hadiste mınday dep aytılат. Ummu Atiyya radıyallahu anha aytat, biz ayaldarga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet namazga çıkıudu buyurdu. Jana kala verse hayızı kelgen, etek kiri kelgen oşol ayallarda dağı, kızlarda dağı ayet namazga çıkıuunu buyurdu. Bирок алар musulmandardın artkı sağında je oşol meçitin bir çetinde turuşu musulmandardın dualarına şerikteş bolup oşol kündün duasынан oşol nasip bolуу үчүн жана oşol kündün jakşылыгынан ümit kılуу үчүn жалпы ayaldarda oşol kala verse etek kiri kelgen ayaldarda da ayet namazga çıkууга buyurdu deyt. Mına uşul biz çoğulup turgan gün azır. Mına azır çoğulup turgan günümüz Yamun Nahr деп аталат. Мына ушул күнү Курбандык союлат.
Жана ажылар бул күнү өздөрүнүн әл-Хади курбандыгын союшат. Мына ушул күн Аллахтын алдында өтө улуу күн болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул күн, курбандык күнү өтө улуу күн экендигине бир хадис айткан: "Инна афдалал айям индаллах яумун нахр, сумма яумул қар" дейт. Чындыгында Аллахтын алдында эң абзел күн курбандык күнү дейт. Ошол курбандык союла турган күн. Бул курбан майрам күнү, бул курбандык, бул мына ушул майрам күнү эң улуу ибадат, бул Аллахка ошол пенде курбандыгын союусу. Бул күн садака берүүдөн абзел болгон күн. Кээ бир адамдар айтат, эмне кереги бар? Курбандык чалып, бир чарба айванынын союп, андан бир чарба айванын сойгондон көрө, ошол кой эчкини сойгондон көрө, же бир бодо малды сойгондон көрө, андан көрө ошонун акчасын садака кылып койсо болбойбу деп кээ бирлер айтышы мүмкүн. Жок, мындай болбойт. Мындай кылган болбойт. Имам Бухари рахимахулланын ошол Сахих Бухариде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки койду курбандык кылгандыгы келген. Мына ушул күнү мусулмандар өз курбандыктары менен Аллах Таалага жакындашат. Жана Ибрахим алейхиссаламдын сүннөтүн аткарышат. Аллах Таала өзүнүн халилине, мына өзүнүн эң жакын дос туткан ошол Ибрахим халилине курбандык кылуу үчүн баласын ошол курбандыкка, ошол арноону курбандык кылууну буйурду Исмаил алейхиссаламды. Муну менен Ибрахим алейхиссаламды Аллах Таала сынады. Ибрахим алейхиссалам Раббисин буйругун аткарды, бирок Аллах Таала Исмаилдин ордуна чоң бир койду берди деп мына ушул тарыхта, ислам тарыхында айтылат. Ошентип мына ушул курбандык ибадаты, мына ушул сүннөт Ибрахим алейхиссаламдан келе жаткан сүннөт болуп саналат. Мына ушул сүннөттү кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирилтти жана үммөтүнө шарият кылды. Бул курбандык ибадаты Аллахтын бирлигин улуулоо болуп саналат. Аллахтын бирлиги дегени Аллахтын таухиди дегени. Мына Аллах Таала Куранда айтат: "Валикулли умматин жаална мансакан лиязкуру исмаллахи ала ма разакахум мин бахиматил ан'ам, фа илахукум илахун вахид, фалаху аслиму ва башширил мухбитин" дейилет мына ушул аятта. Биз мурдагы бардык үммөттөргө Аллах рызкы кылып берген чарба айвандарын мууздоонун үстүндө, ошол союунун үстүндө Аллахтын ысмын зикир кылуулар үчүн курбандык чалууга буйруганбыз. Демек, Кудайыңар, силер сыйынган зат бир гана илах, бир гана сыйынуучу зат бар. Бир гана Аллах ал. Эми анын өзүнө гана моюн сунгула, анын өзүнө гана ибадат кылгыла. Бардык ибадаттарыңарды анын өзүнө гана арнагыла. О Мухаммад, сен Аллахка берилгендерге, Аллахка моюн сунгандарга, Аллахтын буйругун аткаргандарга бейишти сүйүнчүлө деп мына ушул аятта айтылган экен. Жана башка бир аятта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин." Айт, ey Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, чындыгында менин намазым, жана менин курбандыгым, жана менин өлүмүм, жана менин жашоом ааламдардын Раббиси үчүн деп айткан деген. Эми мусулман бир тууган пенделер, курбандыгыбызды бир гана Аллахтын өзүнө гана арнайлы. Бул ибадатты ким Аллахтан башкага арнаса, хадисте айтылган Аллахтын каргышы болот деп. Хадисте мына "Валан Аллаху ман забаха ли гайриллах" Аллахтын каргышы болду ким ошол курбандыгыны, ошол союшунун да курбандыгыны Аллах Тааладан башкага арнап сое турган болсо. Бул хадис кимде ким курбандыгын бир кабырга арнаса, же бир олияга арнаса, бир эшендерге арнаса, же күнгө арнаса, же айга арнаса, же бир жер сууларга арнаса, же арбакка арнаса, же периштеге арнаса, же бир пайгамбарга арнаса, Аллах үчүн сойбой, мына ошолор үчүн сойгон болот. Ал киши мына ушул күнөөсү себептүү ширкке түшкөн болот. Мына ушул курбандыгын Аллах Тааладан башкага арнагандыгы үчүн Аллахтын каргышы болот. Мындай адам мушрик болуп калат. Бул чоң ширк, бул ширк менен киши өлүп кете турган болсо, мындай чоң күнөө жасоо менен ошол пенде
түбөлүк тозок отуна кирип калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мал'унун ман забаха ли гайриллах" дейт. Аллахтың каргышы болду ким ошол курбандыгыны Аллах Тааладан башкага арнай турган болсо. Эми курбандыкты сойгон кезде мына Аллах Тааланын аятына ылайык бисмилла деп союлат. Аллах разылыгы үчүн союлуусу үчүн ошол бисмилла деп союу керек. Эми бисмилла, Аллаху акбар, Аллахумма минка ва лака, Аллахумма тaqabbal minni деп союлат. Эми урматтуу туугандар, сиздер эгер сурасаңыздар, эң улуу ибадат кайсы деп? Мен жооп берет элем, эң улуу ибадат бул Аллах Тааланын таухиди, мындайча айтканда Аллах Тааланын бирлиги. Ибадатта жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу бул таухид болуп саналат. Ошондуктан бул таухид ибадатыңыз шарты болуп саналат. Бул курбандык ибадатпы? Мына ошол ибадат кабыл болуусу үчүн Аллахтын бирлиги, Аллахтын бирлигине болгон иман, Аллахтын таухиди шарт кылынат. Мына ошол нерсе эгер сиздин ибадатыңызда табылган кезде, мына ошол ибадатыңыз кабыл болот. Биздин бардык ибадаттар, намазыбыз, курмандыгыбыз бир гана Аллахтын өзүнө гана арналат. Башка адам же башка бирөөнүн ыраазычылыгы үчүн эмес, же ишен үчүн эмес, же пири үчүн эмес, же жиндер үчүн эмес, же бир азиздер үчүн эмес, же олия үчүн эмес. Бул ибадат, курмандык ибадаты жана башка бардык ибадаттар бир гана Аллахтын өзүнө гана арналат. Эгер пенде мына ушул ибадаттардын кайсы бир түрүнө, намазы болсун, орозосу болсун, курбандыгы болсун, башка бир ибадаты болсун, аны Аллах Тааладан башка бир нерселерге арнай турган болсо, мына ушул ибадаттары ширк себептүү күйүп кетет. Эми жана ошол пенде ширк келтирген абалда өлүп кетсе, кутулмайт, тозокко кирет. Мына Аллах Таала ширк тууралуу Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака би ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Чындыгында Аллах Таала өзүнө шерик кылынуусун кечирбейт, ширктен башка күнөөлөрдү каалаган пендеси үчүн кечирет. Жана башка бир аятта өткөн пайгамбарларга жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга вахи кылынган нерсе: "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалук ва ла такунанна минал хасирин." Эгер эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эгер бир ширк келтире турган болсоң ибадаттарың күйүп кетет жана сөзсүз түрдө зыян көрүүчүлөрдөн болуп каласың деп айтылган. Кала берсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир аятта: "Иннаху ман юшрик биллах фақад харрамаллаху алейхил жанна ва маъваху ан-нар ва ма лиз-залимина мин ансар." Ким Аллахка шерик кошо турган болсо, Аллах Таала ага бейишти агам кылды жана мына ушул ширк келтирген адамдарга эч качан бир жардамчы жок дейт. Эми туугандар, биз жашоодо катуу этият боло турган нерсе бул ширк экен туугандар. Ошондуктан курбандыгыбызды жана башка бир ибадаттарыбызды Аллахтын жалгыз өзүнө гана арнообуз керек экен. Эми ширкке алып бара турган ар кандай жолдордон этият болуубуз керек. Ошондуктан шариятта тыюу салынган ар кандай шарият кайтарган нерселерден алыс болуубуз керек. Мисалы үчүн шарият кайтарган нерселерден мисалы үчүн айта турган болсок, кабырларга эстелик тургузуу, бул ысырапкерчилик, бул нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Мисалы үчүн кабырларды сементтөө, кабырларды кооздоо, зыйнаттоо, же кабыр бар жерге мечит куруу, же мечит ичине бирөөлү көмүү, же мечит территориясына бирөөлү көмүү, мына ушул нерселерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды. Мына Жабир радиаллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мына азыркы күндүн тили менен айта турган болсок, кабырларды азыркы күндүн тили менен айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырларды сементтөөдөн, бетондоодон, жана кооздоодон, жана кабырдын үстүнө барып отуруудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды." Эми Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коштошуу ажылыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде туруп, мына ошол жерде сахабаларына кайрылып айтты. Мына ошол жерде коштошуу ажылыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө акыркы васият насаатын кылды. Бул дин толук дин. Бул динден бир нерсени алып таштоо же бир нерсени алып кирүү бул жаңылык, бидат иштер болуп саналат. Эми мына бул диндин толуктугуна далил Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Аллах Таала бул аятта мындай дейт: "Мен силерге ислам динин ошол толук кылып бердим, жана неиматтарын толуктадым, жана неиматтарымды силерге толук кылып бердим, жана ислам динин силерге дин болуусуна разы болдум" дейт. Эми бул динге бир нерсени кошкон болбойт, жана бул динден бир нерсени алып таштаган болбойт.
Kim бұл dinге жаңы нәрсені кіргізсе, ошол инсан кылмыш кылган болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга адилетсиздик кылган болот. Мына ошондуктан биз ар бир амалыбызда, сөзүбүздө ошол жасап жаткан ибадатыбыз, ошол жасап жаткан ишибиз Кур'ан сүннөттө барбы, шариатта барбы, ошону биринчи таразалап алыбыз керек. Эгер ошол кылган ишибиз, сөзүбүз, амалыбыз Кур'ан сүннөттө келген болсо, Аллах Таала шариат кылып түшүргөн болсо, мына ошол нерсени кылабыз. Эгер де мына ошол нерсе биздин ибадатыбызда, же сөзүбүздө, же амалыбызда Кур'ан сүннөттө келбеген болсо, мына ошол нерсени таштайбыз. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ошол аят түшкөндөн кийин, жанагы аят түшкөндөн кийин 81 күндөн кийин аламдан өттү. Мына ошол динди толук жеткирди. Мына ошол дин толук болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мына ошол даваты, таухидке чакыруу, ширктен кайтаруу, бул динди адамдарга жеткирүү миссиясы мына ушул менен бүттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аламдан өттү. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул коштошуу ажылыгында мусулмандарды өз ара конфликттешүүдөн, мусулмандарды өз ара бөлүнүүдөн, мына ушинтип өз ара улутка бөлүнүп душмандашуудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды жана мусулмандарды биримдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына өз хадисинде айтат, мына ошол коштошуу ажылыгында адамдарга хутба кылып мындай деген: "Я айюхан нас, о адамдар, айю яумил хада." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына сурады: "О адамдар, бул күн кайсы күн?" дештиле. Кайсы күн дедиле? Адамдар айтты: "Қалу яумун харам." Бул ыйык күн деди. "Қала фа айю баладин хада." Бул кайсы шаар дедиле? "Қалу баладун харам." Бул ыйык шаар, Мекке шаары. "Қала фа айю шахрин хада." Бул кайсы ай дедиле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Қалу шахрун харам." Бул ошол ыйык ай деп жооп беришти адамдар. Ошонда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Қала фа инна димаакум ва амвалакум ва а'радакум алейкум харамун ка хурмати яумикум хада фи баладикум хада фи шахрикум хада." Чындыгында силердин каныңар, жана мал мүлкүңөр, жана намысыңар арам мына ушул ыйык шаар жана ыйык ай, ыйык күн, ыйык болгону сыяктуу силердин мына ушул каныңар, мал мүлкүңөр жана намысыңар бири-бириңерге арам dedi. Ошондуктан бир мусулмандын намысы, бир мусулмандын каны, бир мусулмандын жаны башка бир мусулман үчүн арам болуп саналат. Мына ушунчалык деңгээлде мусулмандын каны, жаны, намысы бири-бирине. Эми бул күндөрдө, мына ыйык, улуу күндөрдө турабыз. Мына ушул күндөрдө Аллахты улуулоо менен жүрөктөрүбүздү толтуруубуз керек. Бардык абалда Аллах Тааланы эстөө керек. İnsan kaçan sajda kılsa, rükû kılsa, bardıq avalda mına uşul kündörü Allah Taala'nı ululaylı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd dep Allah Taala'ga köp takbirlerdi, tahmid, tahlillerdi aytaylı. Jana özübüzgө karaylı, jana aylana çöyrөгө karaylı, asman jerge karaylı. Ar bir nerse Allah'tın birligini dalildep turat. Ошондуктан Аллахты бир экен деп улуулайлы. Жана мына ушул пенде курбандыгы менен, ошол сойгон курбандыгы менен инсан Аллах Таалага жакындайт. Эми бул курбандык, бул ибадат. Муну сөзсүз союу керек. Сөзсүз ошол чарба малдарынан, ошол 4 түлүк малдан, же уйдан, же төөдөн, же койдон, же эчкиден бир ошол жандыкты союу менен пенде Аллах Таалага жакындайт, кан чыгаруу менен. Kan çıgarуу менен пенде Аллах Таалага жакындайт. Ал эми конок келсе, инсан эт үчүн же эт жеш үчүн сое турган мал, бул мубах союу болуп эсептелинет. Эми Аллах Таала мына ушул курбандык тууралуу мына аятта айтат: "Ла яналаллаху лухумуха ва ла димауха, валаки яналуху тақва минкум." Бул курбандыктын эти, каны Аллах Таалага жетпейт. Аллахка кереги жок бул курбандыктын эти, бул каны. Бирок силерден Аллах Таалага жете турган нерсе бул таквалуулук. Таквалуулук дегени бул Аллах буйрган нерсени аткаруу жана Аллах Тааладан, Аллах кайтарган нерседен кайтуу, мына ушул таквалуулуктун мааниси болуп саналат. Эми курбандык тууралуу айта турган болсок, курбандык дегени эмне? Курбандык бул бир жандыкты союу менен, ошол союу менен Аллах Таалага жакындоону курбандык дейт. Эми курбандыктын өкүмү, курбандык кылуу Ханафи уламалар назарында зекет өлчөмүндөгү малга ээ болгон ар бир мусулман кишиге важип амал болуп саналат.
Егер зекет малдың зекет өлчөмүнө жетүүсүнөн сыртканы анын соода малы болуусу, бир жылда мал азайбастан туруусу ошол зекетте шарт кылынат. Эми курбандыкта болсо мындай шарт жок. Бирок кимдин эгер зекет берүүгө мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, зекет берүүгө мал мүлкү нысапка жеткен болсо, мына ошондой кишиге Ханафи уламаларынын назарында зекет курбандык кылуу важип болуп саналат. Ал эми жумхур алымдарга көрө курбандык кылуу бул суннату муаккада болуп саналат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан бул сүннөттү бир жолу калтырган эмес. Ибн Умар радияллаху анхудан риваят кылынган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10 жыл Мадинада жашаган болсо, бир жолу курбандыкты калтырбады дейт. Мына ошондуктан кээ-бир алымдар зекет өлчөмүнө ээ болгон кишиге курбандык кылуу важип, фарз дешет. Ал эми кээ-бир алымдар суннату муаккада дешет, кээ-бир алымдар фарз деп айтышкан. Мына ошондуктан эгер кимдин мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, бир кой сояла турган болсо, мына ушул ибадатка кайдыгер карообусу керек болот. Мына Аллах Таала курбандык тууралуу мындай дейт Кур'ан-ы Каримде: "Фасалли ли раббика ва нахар", Раббиң үчүн намаз окур жана Раббиң үчүн курбандыкты кыл дейт. Эми курбандык тууралуу дагы айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында кана ар-раджулу юдаххи бишати анху ва ан ахли байтихи фаякулуна ва ют'имун. Абу Айюб Ансаридан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бир киши өз үй бүлөсүнүн атынан бир койду курбандык кылат эле дейт. Ошону жейт эле жана башка бирөөлөрдү тамактандырышат эле дейт. Эми мындан чыкты, бир үй бүлө бир кой соет эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында. Анас ибн Малик радияллаху анху кал: "Дахха ан-набий саллаллаху алейхи вассалам бикабшейн амлахейн aqranayn dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Эми Анас радияллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки ак кочкорду, ак түскө жакыныраак кочкорду жана эки мүйүздүү жана ак түстөгү кочкорду ошол өз колу менен эки кочкорду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курбандык кылды дейт. Ошол эки кочкорду сойгондо ошол бутуну ошол туягына басып коюу менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курбандык кылды деп мына ушул хадисте айтылат. Эми Айша радияллаху анхадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадис экен бул. Айша пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма амила адамиюн мин амалин йауман нахри ахабба илаллах." Курбандык күндөрү адам баласынын кыла турган амалдардын ичинде жандык союудан өтөр Аллахка сүйүктүү амал жок дейт. Мына бүгүн курбандык баштала турган, айт намазынан кийин курбандык баштала турган күн, мына ушул күнү Аллахка эң сүйүктүү амал бул курбандык кылуу экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман важада саатан фалан юдаххи фала яqrabanna musallana." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бир кой союуга курбандык кылууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, курбандык кылбаган болсо, ал биздин намаз окуй турган жерге жакындабасын" деп айткан экен. Мындайча айтканда, намаз окуй турган жерлер бул мечиттер, намазканалар, ошол намаз окуй турган жерге жакындабасын деп айткан экен мына ушул хадисте. Мына Аллах Таала мына ушул төмөнкү аятта мындай дейт: "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун ва ма тунфиqu мин шай'ин фа инналлаха бихи алим." Силер эч качан жакшылыкка жетпейсиңер, өзүңөр жакшы көргөн нерсени инфак кылмайынча, мындайча айтканда сактамайынча Аллах жолунда. Жана Аллах Таала нени сактаган болсоңор Аллах жолунда, Аллах Таала баарын билет дейт. Эми курбандык ошол койдун түсү ак түстө болсо жакшы, болбосо бардык түстөгү койлор, ошол бодомалдар же койлор боло берет. Курбандыкты кандай союу керек? Аны кыблага каратып, жакырып туруп, сол тарабы менен жаткырып, Ибн Умар радияллаху анхудан келет. Ибн Умар радияллаху анху айтат: Ибн Умар радияллаху анху эгер курбандык кыблага каратып союлбаса, мына ушул нерсени ушул сахаба жакшы көрбөйт экен. Мындан чыкты, курбандыктагы ошол союунун адеби, ошол кыблага каратып туруп, ошол бисмиллах, Аллаху акбар деп соёсуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан эмес, ошондуктан бисмиллах деп сое бересиз. Андан кийин ол нерсени кошуп койсо жакшы: Аллахума минка ва лака, Аллахума тaqabbal minni. О Аллахым, бул сенден, мына ушул курбандык сенден, жана валака, жана сага арналат. Аллахым ушул нерсени менден кабыл кылгын деп, мына ушул дуаны кошуп коюу мустахаб болуп саналат. Эми курбандыкты соёрдун алдында бычакты жакшылап
kurçutu gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İza zabahtum fahsinu zibha ve yuhidda ahadukum şafratah felyurih zabihata." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Eğer sizler soya turgan bolsoңор, ошол жандыкты соя турган болсоңор, анда жакшылап сойгула" дейт. Жакшылап мамиле кылгыла. Жакшылап сойгула, жана силердин бирөөңөр жакшы ошол бычагыны жакшы курчутсун, мындайча айтканда жакшы кайрасын, жакшы курчутсун, жана ошол соя турган жандыгыны рахаттандырып сойсун. Эми курбандык айт намазынан кийин башталат. Айт намазына чейин союп койсо, ал курбандык деп аталынбайт. Ал өзү үчүн эт жеш үчүн эт максатта болуп калат. Жөн гана эт болуп калат. Анил Барра радияллаху анху кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, Барра радияллаху анхудан келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен забаха qabla as-salati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man zabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatul muslimin." Барра радияллаху анхудан келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ким намаздан алдын курбандык кылган болсо, ал өз үчүн сойду. Эгер ким намаздан кийин курбандык кылган болсо, анын курбандыгы толук болду, жана мусулмандардын сүннөтүн аткарды" дейт. Эми курбан айт намаздан кийин курбан айт намаздан кийин башталып, ошол 4-күндүн күн батуусуна чейин ташрик күндөрүнүн 3-күнүнүн ошол күн батуусуна чейин союла берет. Мына бүгүн курбандык айт намазынан кийин башталат. Мындан кийин дагы 3 күн бар. Бул айяму ташрик деп аталат. Бул жеп иче турган, майрамдай турган күндөр. Мына ушул айяму ташрик Зулхиджанын 13-күнү. Мына ушул курбандык күнүнөн кийин дагы 3 күн бар. Ошол 3 күндүн акыркы күнүнө чейин, ошол күн батканга чейин курбандыкты сойсо боло берет. Бүгүн курбандыкты азыр барып ошол сойсо, бүгүн Яумун Нахр курбандык күнү, мына ушул күнү сойсо абзел. Калган күндөрү дагы курбандык кылса боло берет. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жандыктын ошол мына 4 түрдүү кемчилдиги боло турган болсо, курбандыкка жарабайт деп айткан. Мана арбаатун ла яджзина фил адахи ал-авраул байин аваруха вал маридатул байин марадуха вал аржаул байин залуха вал касиратул лати ла тунqi. Эми жандыктын 4 түрү курбандыкка жарабайт. Мисалы үчүн сокур мал, сокурдугу анык, же көзү жок, бир көзү көрбөйт. Экинчиси оорусу белгилүү, бир оорукчан мал. Же үчүнчүсү бул чолоктугу анык. Жана үчүнчүсү өтө арык болгон мал курбандыкка жарабайт. Эми ушул жана ошондой эле куйругунун көп бөлүгү дагы болбосо, ошол койдун куйругунун көп бөлүгү болбосо, бул дагы курбандыкка жарабайт. Эми мындан башка кемчиликтери боло турган болсо, макрух болот, бирок курбандыкка жарай берет. Эми курбандыктын этини капырларга берсе болобу, мусулман эместерге берсе болобу десе, боло берет. Капырларга дагы берсе боло берет. Аларды исламга кызыктыруу максатта аларга дагы этинен бөлүшсө, улашса боло берет. Жана ошондой эле кассапчыга курбандыктын этинен бир нерсе берилбейт. Аны союп бергендиги үчүн, кызмат кылып бергендиги үчүн. Буга хадис бар. Али радияллаху анхудан келген хадисте Али радияллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мага буйурду, ошол союлган ошол малдын ошол этини жана терисини, ошол туяк баштарыны баарысын мискиндерге садака кылып жиберүүмдү, жана вала ю'ти фи жазаратиха минха шай'ан, жана кассапчыга ошол курбандыктан бир нерсе берип койбоомду буйурду дейт. Кассапчыга ошол тери туягы дагы берилбейт, кассапчыга эч бир этиден дагы берилбейт, союп бергендиги үчүн акын деп туруп, бирок башка ошол акчалай акысын төлө берсе боло берет. Бирок этинен, жанагы терисинен жана бир нерсеси, курбандыктын бир нерсеси кассап ошол союп берген адамга берилбейт экен. Эми ошол курбандыкты курбандык кылып жаткан адам өзү сойгону жакшы. Ар ким өз колу менен сойгону жакшы, бирок сойгонду билбесе, анда бирөөгө сойдурса деле боло берет. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Абдуррахман ибн Ауфтан келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эми ушул аялдарга дагы бир насаат айта турган болсок, ида саллатил мар'ату хамсаха ва самат шахраха ва хафизат фаржаха ва таат завжаха qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil janna shi'ti. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эгер аял киши 5 вакыт намазды окуса, жана
Ramazan ayının rozosun karmasa, jana özünün farjın avratın buzukluqtan saqtasa, jana kүйөөсүнө baş ise, oşol ayalga kıyamat günü aytılınat eken, beyişten kalagan eşiğinden kirdi. Mına oşolduktan bul qoomdun kelечеги bul ayalдар. Mına oşolduktan ayal kişi en negizden üy bülösündө kүйөөсүнө baş. Bugün kurbanlıkta hazır barıp, oşol soyso, bugün yavun nahar kurbanlık günü, mına oşol günü soyso abzel. Kalgan kündörü dağı kurbanlık kılsa bola öret. Emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jandıktan oşol mına ol 4 türlü kemçildigi bola turgan bolsa kurbanlıkka jarabayt dep aytkan. Mana arba'atun la yajzina fil adahi al-awra'ul bayyin awaruha wal maridatul bayyin maraduha wal arja'ul bayyin zal'uha wal kasiratul lati la tunqi. Emi jandıktın 4 türlü kurbanlıkka jarabayt. Misal üçün sokur mal, sokurduğı anık, je közü jok, bir közü körbeyt. Ekincisi orusu belgilü bir orukçan mal. Je üçüncüsü bul çoloktuğu anık. Jana üçüncüsü öte arık bolgon mal kurbanlıkka jarabayt. Emi oşul jana oşonda ele kuyruğunun köp bölügü dağı bol bolsa, oşol koydun kuyruğunun köp bölügü bol bolsa, bul da kurbanlıkka jarabayt. Emi bundan başka kemçilikleri bol oturgan bolsa makruh bolot, birok kurbanlıkka jarayı beret. Emi kurbanlıktan etini kapırlarga berse bolobу, musulman emeslerge berse bolobу dese, bola beret. Kapırlarga dağı berse bola beret, alarda İslamga kızıktırуу maksatта, alarga dağı etinen bölüşse, ulaşsa bola beret. Jana oşonda ele kassapçıga kurbanlıktın etinen bir nerse berilbeyt. Anı soyup bergendigi üçün, kızmat kılıp bergendigi üçün. Buga hadis var. Ali radıyallahu anhudan kelgen hadiste Ali radıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maga buyurdu, oşol soyulgan oşol maldın oşol etini, jana terisini, oşol tuyak başlarını barasını miskinlerge sadaka kılıp jiberündü. Jana wala yu'ti fi jazaratiha minha shay'an, jana kassapçıga oşol kurbanlıktan bir nerse berip koyboğumdu buyurdu deydi. Kassapçıga oşol teri tuyağı dağı berilmeyt, kassapçıga hiçbir etiden dağı berilmeyt, soyup bergendigi üçün akın dep turup, birok başka oşol akçalay akısını töle berse bola beret. Birok etinen, janağı terisinden, jana bir nersesi, kurbanlıktın bir nersesi kassapçıga, kassap oşol soyup bergen adamga berilmeyt eken. Emi oşol kurbanlıkты kurbanlık kılıp jatkan adam özü soygonu jakşı. Özü soygonu jakşı, har kim öz kolu menen soygonu jakşı, birok soygondu bilbese, anda biröge soydursa dile bola beret. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, ve lillahil hamd. Abdurrahman ibn Avf'tan kelgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, emi uşul ayaldarga dağı bir nasat ayta turgan bolsak, İza sallatil mar'atu khamsaha ve samet şehraha ve hafizat farcaha ve ta'at zawjaha qila laha udkhilil cenneti min ayyi abwabil cennet şi'ti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, eğer ayal kişi 5 vakit namazda okusa, jana Ramazan ayının rozosun karmasa, jana özünün farjın avratın buzukluqtan saqtasa, jana kүйөөсүнө baş ise, oşol ayalga kıyamat günü aytılınat eken, beyişten kalagan eşiğinden kirdi. Mına oşolduktan bul qoomdun kelечеги bul ayalda. Mına oşolduktan ayal kişi en negizden üy bülösündө kүйөөсүнө baş isin, öz baldarının üy bülösün oşol tarbiyasında oşol ayal kişi joopker bolup eseplenет. Wal mar'atu ra'iyatun fi beyti zawjiha, oşol ayal kişi oşol üy bülödö kүйөөсүнүн üy bülösündө mındaç aytkanda joopker deyt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dagы mına oşol ayaldarыбызды jakşı tarbiya menen tarbiyalabыбыз керек. Antkeni ayaldar jakşı tarbiyala turgan bolsa, baldarыбыз da jakşı tarbiya alat. Mine azırkı kezde öte ökünüştüsü, kebir ele musulman oşol adamdardın kızlar ele erge tiybeymin, çay kuybaymin degen mına şunda ideya menen adaşıp ketip atkan adamlar dağı var. Mına oşonduktan bul tuğra emes. İslam boyunca ayal kişinin özün ordu var, erkek kişinin özün ordu var. Emi mına oşol Kurban ayet kündörü biz dağı köngül buratırgan jakşı işlerden biri bul tuğan uruk menen mamileni çыңdоо керек. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol bir çölden kelgen bir beduin, çölde bir adamlardan alış, şahardan alış yaşagan bir adamdan mınday degendi. Bir beduin oşol çöl taraftan düşüp gelip, oşol tuğ arasından düşüp gelip,
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жолда жолықтырып, аға мындай деп айтты: "О Аллахтың елшісі, мені қайсы амал, маға айтшы бір нәрсені, маға бір нәрсені көрсетіңші, маға айтыңшы, мені қайсы нәрсе бейішке жақындатады, жана емне нәрсе мені тозоқтан алыстатады" деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аға қарап айтты: "Та'будуллах ва ла тушрику бихи шай'ан, ва туқимус сала, ва ту'тияз зака, ва тасум ва тасилур рахим." Аллах Таалаға сыйынгын, ага ешбір нәрсені шерік қошпагын. Жана намазды оқугун, жана зекетти берген, жана туған урug'ың менен мамилени чыңдагын dedi. Ошондуктан туған уруг менен мамилени жакшы кылуу, чыңдоо мына ушул Курбан айт күндөрүндөгү эң улуу, Аллах сүйгөн эң жакшы амалдардын бири болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарды бир болууга чакырды, жана аларды ар кандай бөлүнүүдөн, өзара конфликттешүүдөн, мына ушундай бөлүнүүдөн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарып, аларга жакшылыкты осуят насаат кылды. Эгер коом бир болсо, ошол bir Allah'a sığınsa, bir peygamberdi elçise, ошол bir kıblaya karab namaz okusa, bir daima bir meçitte çoğulsa, bu ошол коом бактылуу болот, дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Жана ошондой эле, мына ушул күндөрү дагы жакшы амалдардын бири, мусулмандар өз ара бири-бирлери менен саламды жаюулары керек. Жана дагы жакшы амалдардын бири, ошол Аллах Таала буйруган, жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруган жакшы амалдардын бири, бул кошунага жакшылык кылуу. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошунанын эч бир түрүн ажыратпай туруп, айырмалабай туруп, бардык кошуналарга жакшы мамиледе болууга буйурду. Мына Жебраил алейхиссалам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген ошол кошуна тууралуу келген хадисте: "Ма зала Жибраил юсини бил жар, хатта зананту аннаху сайюаррисуху." Жебраил мага осуят кыла берди, айта берди, кошунага жакшылык кылгын деп, кала берсе акырында ойлонуп калдым, кошунага мурас калтырыш керекпи деп да ойлонуп калдым дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошунаны айырмалаган жок. Ал жахил болсун, ал капыр болсун, ал мусулман болсун, кандай адам болбосун, ал не кошунага жакшылык кылууну буйурду Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эми мына Курбандыктан кийинки дагы 3 күн айяму ташрик дейилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айяму ташрик ayyamu aklin ve şurubin ve zikrullah azza ve celle. Onu Kurbanlıktan keyinki 3 gün dağı mayram bolu eseptenler, mına uşul kündör, uşul 3 gün jep içe turgan gün, jana Allah'ta zikir kıla turgan, Allah'ta ululay turgan gün dep aytты. Mına ошондуктан mına uşul kündörü takbir, tahmid, tahlilde ayta beriңiz. Эми дагы бир айтып кое турган нерсе, мына ушул шариятыбызда кабырды зиярат кылуу деген нерсе бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырларды зиярат кылып тургула акыретти эстетет деген. Бирок бизде эми адамдар жыл бою кабырды зиярат кылбайт дагы, мына ушул айт күнү же айттан алдын, же айттан кийин ошол кабырды зиярат кылганы барат. Бул нерсени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруган жок. Бул айт күнү матаан тутуп, же мусибаттарды бир ата энесин эстеп, же бир ыйлап отура турган, же матаан тутуруп капаламак отура турган күн эмес. Бул күн сүйүнө турган күн. Туура өлүктөрдүн акысына дуа кылуу деген нерсе бар. Аларга жакшылык кылуу деген нерсе бар. Бирок матаан тутуп, мындайча айтканда ыйлап, капаланып отура турган күн эмес бул. Бул ошондуктан бул күн сүйүнө турган, жүрөктөр сүйүнүшкө толо турган, Аллахты улуулай турган күн болуп саналат. Мына ошондуктан кээ бир мусулмандар ошол айт күнү бир үйгө камалып алып, өткөн ата энесин эстеп, ошол жерде ыйлап, Аллахка бир нааразылыгын билдиргендей капаланып отурат. Бул албетте бул шариятка каршы нерсе. Мына ошондуктан мына ушул күндөрү бул кабырды зиярат кылуу деген нерсе бул шарият эмес. Бирок жалпысынан өтүп кеткен мусулмандарга дуа кылуу деген нерсе бар. Сөзсүз кабырга баруу деген нерсе жок бул нерсе. Ошондуктан шарият кайтарган нерседен кайта турган болсок биз үчүн жакшылык. Эгер шарият кайтарбаган нерседен кайтпай турган болсок, анда дүйнөдө да, акыретте да жакшылыкка жетпейбиз. Жана ошондой эле мына ушул күнү дагы бир көңүл булуп кое турган нерсе, бул күн майрам күн болгондон кийин майрамдоонун дагы өзүнүн чеги бар. Эми майрамдайт десе эле анан ар кандай арам нерселер аралашып кетпебиз керек. Аял эркек бир жерге жыйналып, ар кандай музыка менен ойноп, бул күн майрам экен деп мындай туура эмес иштерди жасап кетүү бул албетте шариятка каршы нерсе. Мына ошондуктан бул күнү Аллах буйругандай, шарият буйругандай майрамдообуз керек.
Эми эң жакшы сөз Аллах Тааланын сөзү жана эң жакшы жол пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жолу, сүннөтү болуп саналат. Эми мына ушул кыскасы, мына ушул Курбанды кылуубуздан максат дагы, хикмат дагы айта турган болсок, ислам шариятын улуулоо, шарият көрсөткөн буйруктарды аткаруу, ислам дини мына ушуну менен бекемделет, мына ушуну менен мусулмандардын арасында ислам дини көрүнөт, жана бул амалды кылуу менен пенделер Аллахка жакындашат, жана ошондой эле бул амалды кылуу менен инсан курбандыкты кылуу менен Ибрахим алейхиссаламдан калган сүннөттү аткарган болот. Мына Ибрахим алейхиссаламдын баласы Исмаилдин ордуна вафадайнаху бидибхин азим, биз Исмаилдин ордуна улуу курбандыкты бердик дейт Аллах Таала. Жана айт күнү кедей кембагал ооруп жаткан мусулмандардын ал-абалынан кабар алынат. Мына ушундай сүннөттөрдү жасалат, жана ошондой эле чарба малдарыны, ушул кой эчкини, уйду, төөнү бизге Аллах Таала моюн сундуруп койгондугу үчүн Аллахка көп мактоолорду, шүгүрлөрдү айтып, Аллахты улуулай турган күн экен. Бул күнү жасала турган курбандыктын эти, каны Аллахка кереги жок, бирок пенделерден Аллахка жете турган нерсе, бул пенделер ошол Аллахка баш ийип, Аллахка таква болуулары экен. Ушул кыскасы убакыт жетип калыптыр. Анда айт намазына даярдык көрсөк, Аллаху алам, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.